Тарбиялык саат 8 В класс. Сабактын темасы 1 октябрь карылар күнү. Сабактын максаты окуучуларга кары адамдарга сый урмат көрсөтүүнү, алардын кеп кеңештери, талыкпас эмгектери менен биз азыркы бакубат жашоодо жашап жаткандыгыбыз тууралуу маалымат берүү. Окуучулар бул сабакта ынтымактуулукка, акылдуулукка, биримдүүлүккө, адептүүлүккө, чыдамкайлыкка жана эмгектенүүгө тарбияланышат. 1 октябрь эл аралык карылар күнү. Карылар күнү коом үчүн маанилүү. Улгайган адамдарга арналган майрамдын тарыхы, салттары мекенибизде ар дайым майрамдалып, белгиленип келет. Алгач мындай майрамдарды белгилөө 1970 жылы жер калкынын картаюу маселесин изилдеген адистердин оюна келген. Бирок эл аралык статусту 1990 жылы алган. 1990 жылдын 14 декабрында Бириккен Улуттар Уюмунун Генералдык Ассамблеясы өзүнүн резолюциясында 1 октябрь эл аралык карылар күнү деп токтом кабыл алышкан. Токтомдун максаты карылардын көйгөйлөрүнө коомчулуктун көңүл буруусу болгон. Алгач бул датаны Европада, андан соң Америкада, ал эми андан кийин 1990 жылдын аягында бүт дүйнө белгилей баштаган. 1 октябрь күнү көптөгөн өлкөлөрдө түрдүү фестивалдар, майрамдар, акциялар жүргүзүлөт. Мунун бардыгы улгайган адамдардын укуктарын коргоого жана аларга көмөк көрсөтүү үчүн жасалат. Өкмөттүк эмес уюмдар ар кандай кайрымдуулук иш-чараларын өткөрүп, радио жана теле берүүлөрдө карылардын көйгөйлөрүн чагылдырышат. Бириккен Улуттар Уюмунун маалыматы боюнча дүйнө калкынын курамы өзгөрүп кеткен. 1950 жылдан 2010 жылдар ичинде жалпы жашоонун узактыгы 46 жаштан 68 жашка узарган жана келечекте бул көрсөткүч 81 жашты түзөт деген божомолдор бар. Учурда дүйнөдө 60 жаштан ашкан адамдардын орточо саны 900 миллион болуп, 2050 жылы 2 миллиардтарга жетиши мүмкүн деген божомолдор айтылып келет. Мунун баары кары адамдардын көйгөйлөрүнө, муктаждыктарына өзгөчө көңүл буруу зарылдыгын чагылдырат. Ата жөлөп турган тирек, эне акыл насаат булагы демекчи, бизди бул дүйнөгө алып келген, тарбиясын берген ата-энелер. Ар бир адам улгаят, ошондуктан карыларга сый урмат жасоо ар бир адамдын милдети болсо керек. Карылар көптү көргөн, көсөм адамдар десек жаңылышпайбыз. Кыргызда сөз барго, ата-энеси бар адам эң бактылуу адам. Ата-энеңди көзү барда сыйлай бил дегендей. Ата-эне жаш болсо да баары бир улгаят. Ал гана эмес, биз дагы улгаябыз. Ошондуктан ата-энени сөз менен эмес, иш-аракет, ак эмгегиңер менен сыйлай билгиле. Менин улгайган адамдарга мамилем албетте эң таза жана ак ниеттүү. Карылар көптү көргөн, кээ бирлери согушка да катышкан. Мындай адамдар өтө айкөл болушат. Анткени алардын жашоо артында эбегейсиз зор тажрыйба бар. Бизди көптөгөн пайдалуу нерселерге үйрөтүп, кызыктууларды айтып бере алышат. Улгайган адамдардын аракети аркылуу биз азыр бакубат жашоодо өмүр сүрүүдөбүз. Боорукерлик, кайрымдуулук ар бирибизде болушу зарыл. Жакшылык, асыл заттык, сый урмат үй бүлөдөн башталат. Түрдүү жардамдарды дагы аянбайлы, жок дегенде бир кары адамдын эшигин шыпырып, карын күрөп берип койсок колубузга жугуп калбайт. Карыларга акчанын, байлыктын, бийликтин кереги жок, болгону көңүл гана. Карыларды көзү тирүү кезинде колдоп, жардамдашып, көйгөйлөрүн уга билүү керек. Сөзсүз эле туугандарың эмес, көчөдө бараткан карыларга деле оор баштыгын көтөрүшүп койсок, батасын алабыз. Албетте, биздин өкмөт колдон келишинче карыларга кам көрүүдө. Ал эми жыл сайын 1 октябрь карылар күнү деп белгиленип, кичине болсо да пенсиялар көтөрүлүүдө. Карыларыбызды 1 октябрь күнү гана эстебестен, күн сайын эстеп турсак, жакшы болор эле. Улууга урмат салты эң байыркы түшүнүк. Кандай ойлойсуңар? Бекеринен эмес болсо керек.
муну кандайдыр бир милдет катары көрүшүбүз керек. Бул ар бир адам басып өтүүчү жол. Чоң ата, чоң эне. Деги эле ата энени баалай билели. Эч нерсеге теңелгис баркын билели.